мекен үчүн кыйылган кырчын өмүрлөр. Ушул курагында кайтпас кайрат, эбегейсиз эрдикке ээ болгон элибиздин сыймыктуу уулдары, баатырлары муунда муунга аты өчпөй сакталып келет. Мекен чегин жатка тебелетпей, жаракат алып, жан чыдагыс азап тартып турса да, аскер сырын ачкандан, ата журтту саткандан көрө, кара жанын, терт башын, саябан сайууну туура көргөн баатырларыбыздын эрдиги эч нерсеге тең келбейт. Куруу сөз менен көкүрөк кагып, мекенчил болуу оңой. Бирок мекен коргоп, кыйын кырдаал келгенде ажал менен арбашып, куралдын кундагы мейленген ок түз көздөлгөндө өз керт башынын амандыгын артык көрүп, жан соогалап калбайм деп эч ким кепилдик бере албайт. Өмүрдөн, кара жандан өткөн таттуу нерсе жок эмеспи? Демек, дал ошондой учурларда да эр жигиттин башына түшкөн сыноого, ажалга тик караган баатырларыбыздын эрдиги куралдаштарынын гана эмес, ар бир учурдун да, келечек муундун да түбөлүк үлгүсү болуусу шарт. Улуу кыргыз элибиздин тарыхында Манас, Барсбек Каган баштаган, Чолпонбай, Дүйшөнкул сыяктуу нечендеген баатырлардан элибиздин уучу кур эмес деген чек ара тармагында кызмат өтөгөн Элеман Ураимов, Гүлжигит Бектенов, Чыңгыз Акчалов, Келек Жаңбай уулу, Дастан Анарбеков, Рамазан Бактияр уулу сыяктуу жана башка баатырлардын эрдиги дагы бир ирет далил боло алды. Баткен, Достук айылы, 14-17 сентябрь 2022 жыл. Болжол менен 1-2 саат атыш болот дагы 14 сентябрь. Анан токтоп калган. 16 сентябрь эртең менен болжол менен саат 6-ларда коңшу жактардан дагы жарылган үндөр чыкты. Анан биз ошол кезде кезметте турганбыз границада. Биз ал боюнча баяндама бердик. Айга көтөрүлүп, балдар чыгып келатканда эле уже ошол кезде эле чоң минометтер келет, ар кандай чоң куралдар менен аттыклап башташат. Биздин балдар ага карабастан баары өздөрүнүн позицияларына жетишет. Бул танкисттер биринчи бул радар бирге келишет, ушул аймакка келип бул жактан атышып болот. Катуу атышуу ушул оң тарапта болгон. Булар түн эле даярданганда, 15 сентябрь кечинде эле даярданып, 16 сентябрь уже чыгып калганда буларчы. Күтүүсүздөн кол салган. Ошон күтүүсүздөн кол салып, бул жакта балдар аркага чегингенге туура келип, аркага чегингенбиз. Танкабыз болжол менен ушул жерлерден жарылган. Тажиктер курчап алып жарган ушул жерден. Россия өлкөсүндө танк биатлонунун жеңүүчүсү Жаңбай уулу Тилек. Окуя болгон жер ушул, так ушул жер. Жаңбай уулу Тилектин ата энеси келип, өзүңүздөр көрүп тургандай мына бул жерде биздин Жаңбай уулунун эстелиги турат. Өзүнүн тайманбастыгы, эрдигин көрсөтүп, ал Тилек менен кошо Боркошов Нургазы, Акылбек уулу Баяман, Анаркулов Шерали, Анаркулов Санжар, Кыргыз Республикасынын аймагын бүтүндүгүн сактоодо өз жанын аябай ушул жерде согушуп батырларча курман болгон. Кол алдындагы жоокерлердин амандыгы, мекендин тынчтыгы үчүн курман болгон Элеман Ураимов эки бөйрөгүн ок тешип өткөнүнө карабай, душмандын 6 аскеринин жанын өзү менен ала кетти. Деги эле өзүнүн кол алдындагы кызмат өтөгөн аскерлерин коргоп каламын деп, кирип келген душмандарды алаксытуу максатында өзү менен кошо душмандарды колунда гранатасы менен жардырып жибергендиги анык. Жаш
Бирок келечегине кенен кадам таштаган Гүлжигит Бектенов да жаракат алган учурдан пайдаланып, андан сыр суроого аракет кылган душманга ооз ачып эч нерсе айткан эмес. Гүлжигит Бектенов Достук чек ара заставасынын командири эле. Сержант Бактыгул менен лейтенант Анарбеков мектепке түшүп барган учурда ал жерде дагы кошумча капитан Ураев менен капитан Бектонов болгон, застава башчысы. Капитан Бектонов капитан Ураевовго караганда эртерээк каза болот. Аягында капитан Ураимов калат дагы, анын октарлары бүттүгөн үчүн жанына гранатасы менен өзү менен кошуп 4-5 ала кеткен. 11'ge radar ver. Radar ver 11'ge. Достук чек ара заставасынын мыкты аскери Рамазан Бактияр уулунун эрдиги да коомчулук куралдаштарынын арасында өзгөчө эскерилип келет. Бактияр уулу Рамазан негизи кызматта дагы жеке жашоодо дагы аябай кичпейил бала болгон. Мен солдат кезинде дагы ал менин сержантым болгон. Бул жакта да чогуу иштешип калдык. Аябай кичпейил бала болчу, өзү таластан болчу. Ал өргүдө болчу. Негизинен өргүдө болчу. Апасы мага айтып берип атпайбы? Өргүдө туруп эле, где-то бир 12-13-лөрүндө эле, 13-сентябрларда эле апасына айтыптыр. Апа, менин жүрөгүм бир нерсени туюп атат, сезип атат. Мен Бишкекте эле болуп турайын деп. Ал бизге чалды. Мен келип калдым, мени курчап тургула, мен кирип өзүм куралымды алып чыгып алайын деп. Бул жүрөгү сезип келген экен да бул. Келди 14-үндө жакшы эле эмет коргоду өзүн, заставаны, чек араны. 16-сында уже каза болуп калды. Ал өзү өргүдө туруп, өзү келген да. Мекенге деген сүйүүсү ушунчалык катуу болгон балким. Бул жактан атышып, анан эки жактан тең басып келип калганда, айылдын ичине кирип келишет. Айылдын ичине кирип келгенде, булар айылга түшөт. Ушул жерден эле түшүп, мектептин алдына түшөт. Кыйла атышып, анан мектептин ичине киришет. Мектептин ичинде дагы бир 5 аскер кызматкер болгон болот бизден. Алар аябай көпкө чейин туруштук берген ошол жерде. Аябай көпкө чейин туруштук берип, акыркы демине чейин согушуп, ошол жерден жан берди. Бактияр уулу Рамазан бул жерде эламан Гүлжигит дастандар жаракат алып жарадар болуп жаткан жерде бул жактан тоодон түшүп келип ага жардам берем деп экен учурду кырдаалда ушул жерде баатырларча курман болгон. Андан бөлөк айта кетчү нерсе, бул жерлерде дагы бул жергиликте согушуп жаракат алгандар дагы бар. Азыркы күндө ал аскер кызматчыларыбыз башка аскер бөлүктөргө которулуп, бүгүнкү күндө мекенди коргоп, кызматтарын өтөп келе жатышат. жылдын сентябрындагы кол салууда өрттөлгөн Достук чек ара заставасы азыр мурдагы калыбына келтирилген. Имарат кайра жаңыланган менен орду толгус жоготуу дале так болуп турат. Биринчи эле басап белгилеп айтып кетсек, чек ара заставасынын башчысы бул өз чечимин аткарган, жана ошол эле өздүк курамды башкарганда өзүнүн милдеттерин так аткарган, убагында аткарган аскер кызматчысы болчу, тайманбаган эр жигит болчу. Ошондой эле бул дастанга келип такалсак, дастан 2022-жылы жаңы аскер институтун бүтүп келген бала болчу. Келгенде эле өзүнүн окуу жагынан дагы мыкты бүтүп келгендигине байланыштуу ушул чек ара заставасына дайындалып, курман болгонго чейинки убактында өзүнүн жакшы жана тырышчаак мүнөздөрүн көрсөтүп берген бизге. Рамазандын өзү кызмат өтөө убагында мыкты атуучу, мыкты спортчу болгондуктан өзүнүн такай кызматында тажрыйбалуу мүнөздөрүн көрсөтүп турган ар дайым. Бул жигиттердин чечими өтө жогорку деңгээлде болгон.
бүгүнкү күндө биздин бир дагы чегара тилкебиз бир карышка жылдырбай ушулардын аркасынан бүгүнкү күнгө чейин сакталып турат. 42 жаштагы Баатырбек Райымкул уулу ден соолук сакчысы эле. Чалгынчы фельдшер Райымкул уулу да мындан 2 жыл мурдагы окуяда чегарадагы кызмат учурунда эрдик көрсөтүп курман болду. Биринчиден укканда жаман болду. Эми Когалаңда атан даярдыктагы бөөр отрядынын фельдшери прапорщик Райымкул уулу каза болду. Андан кийин прапорщик Мамытов деген каза болду. Орто Боз чегара заставасынын фельдшери болчу. Ошолорду курман болду деп укканда биз жаман болдук. Алдыбыздагы саналаштарыбыз жоголсо жаман болот экенсиң. Андайды эч кимге каалабайбыз. Биз ушул жерде эле болдук. Сыртка эркектерди чыгарышты. Анан биз бара алганыбыз жок. Биздин начметибиз бар эле, начметибиз өзү ошол жактарда болуп жүрдү. Убакыт зымыра учкан менен баатырлардын элеси, эрдиги жыл өткөн сайын даңкталууда. Ошол күнкү окуяга кайрыла кетсек, агрессивдүү кол салуу болду. Ошол мезгилде бардык биздин чегарачы куралдаштарыбыз тикеден тик туруп беришти. Жалданма аскер кызматчыларды алып келишкен экен. Бирок канчалык күчтүү, канчалык кыйын аскер кызматчыларды алып келбесин душман тарап. Биздин чегарачылар, биздин аскер кызматчыларыбыз туруштук берип, жерибиздин бир да сантиметрин беришкен жок. Элеман мен жакын досум эле. Ал биринчи атайын багыттагы отряддын командири болсо, мен 3-чү атайын багыттагы отряддын командири элем. Экөөбүз эртең менен саат 6-ларда ошо кол салуу башталганда эле сүйлөшкөнбүз. Анын аймагы башка жакта болгондугуна байланыштуу. Андан кийин дагы 1-2 жолу байланыштык дагы, ошону менен байланышыбыз үзүлдү. Андан соң 3-4 саат 16:00 чамасында мен да душман огунан жаракат алып калдым 2 жеримде. Андан кийин мени ошол жактагы эле бир аксакалдар ооруканага алып барыптыр. Ал жактан самолет борт менен Бишкекке жеткириптир. Ошол Бишкекте жатканда эзиме келгенде уктум Элемандын душман огунан каза тапканын. Элеман менен ар дайым сыймыктанабыз. Жалпы кыргыз эли сыймыктанат. Куралдаштарыбыз, биздин командирибиз Урайымов Элеман, жана жаныбыздагы куралдаштарыбыз Боркошов Нургазы, Акылбек уулу Баяман. Бул жигиттер кыргыз элинин келечеги үчүн курман болушту. Мекенди ушунчалык катуу сүйгөн, что мекен үчүн өмүрүн аябаган жигиттер. Булар антына биз ошол 2 топ болуп барганбыз. 2 топко булар аябай эле көп болушту. 200дөн ашык душман келишти. Булардын мизини бар күчүбүз менен, өмүрүбүз менен кайтардык. Аягында ошол өзүңүздөр билгендей эле капитан Урайымов Элеман өзүн өзү жардырып бергенге чейин барды. Бул деген кантип жеткирем, бөлөкчө толкунданып кетип атам аларды эстеген сайын. Бул жерде эстеликте турган бардык чегарачы, мен куралдаштарым, элим, жерим, мекеним үчүн деп өздөрүнүн жанын аябашпады. Тилекке каршы курман болуп калышты. Чоң жоготуу болду биз үчүн. Мен бул куралдаштарым менен өмүр бою сыймыктанам. Булар өзүнүн кесибин мыкты билген, элин, жерин сүйгөн мыкты эр азаматтар болчу. Душмандардын колунан келишинче кайтардык. Дагы эле кайтара беребиз. Кандай душман болбосун, каяктан келбесин, ким болбосун, бөөрү атайын багыттагы отряды
мизин кайтарууга ар дайым даяр. Анан буга чейинки канчалаган кобалаңдар болгон, ага деген бизден улуу агаларыбыз, бизден улуу командирлер курман болгондор бар, буга чейинкилер дагы. Алардын дагы баарын ата-энесине, үй бүлөсүнө тазим. Алардын буга чейинки кызмат кылган, ошол кобалаңдын баарына катышкан аскер кызматкерлердин баарына ыраазычылык, ошолордун изин басып биз келатабыз. Биздин артыбыздан дагы жаш жигиттер өсүп келатат. Бардык чек-арачыларды айтап кете алам. Эч ким кандай кылбады дейм. Бардыгы өзүнүн өңүттөрүн таштаган жок. Анын ичинен өзгөчө баатырдык, чечкиндүү, тайманбастыгын көрсөткөндөр болду. Анын ичинде Элеман бар, Эрлан бар, Турсунбаев Эрлан. Ал дагы застава башчысы болгон. Тайманбастыгы менен өздүк курамын алып калган окуялар болгон. Жалгыз атышып, андан бөлөк заставанын баягы мамлекеттик сырды сактоочу иш кагаздарын баарын көмүп, жокерлерин ыңгайлуу өңгүткө жайгашууну камсыздоо менен душмандардын алдынан өзү тосуп чыккан биздин Эрланыбыз бар. Бул жаңы тургузулган эстеликтер, айкелдер Баткен чек ара заставасынын жана Бөрү Атайын багыттагы отрядынын 2000 жылдан тартып 2022 жылга чейинки аралыктарда курман болгон ар бир жоокер, аскер кызматкеринин аты алтын тамга менен өчпөс болуп чегерилген. Эртеңерге таазим, баатырлар. Андан бөлөк өлкөбүздүн тарыхында мамлекет чек арага канча ирет кол салуу болгон болсо дагы биздин жоокерлерибиз коркунучка тике карап, ошол кырдаалдагы маселенин оң жагын чечип келген тажрыйбалар арбын. Мындан ары дагы биздин жоокерлерибиз эгемен кол тийгиз мекенибиздин бүтүндүгүн коргоого багытталган күчүрмөн кызмат ишмердүүлүгүн жана күчүрмөн тапшырманы аткара алат деп ишеничтемин. Батырлардын ысымы биздин жүрөгүбүздө түбөлүктө калат. Тактап айтсам, деги эле бул куралдуу кабышууда биз менен биргеликте, чек арачылар менен биргеликте күч түзүмдөрүнөн, Коргоо министрлигинен, ички аскерлеринен, ошол эле өзгөчө кырдаал министрлигинен баардык ушу күч түзүмдөрүнүн катышкан аскер кызматчылары бар жана алардан дагы каза болгон баатырларыбыз бар. Ошолордун ата-энелерине, алардын туугандарына баарына терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Сиздердин улдарыңыздар биздин жүрөгүбүздө сакталат. Батырларыбыздын эрдиги эч качан унутулбайт.